Бүгүнкү өтүп жаткан биринчи бүткүл дүйнөлүк кыргызстандыктардын жана мекендештердин негизги максаты бул Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн жана толеранттуулугун бекемдөө жана сыртта жүргөн биздин мекендештердин жана кыргызстандыктардын башын бириктирип консолидацияга алып келүү жана ошол конгресстин уюм катары түзүп баягы уюм катары иштеп келечекте иш алып барчу орган катары түзүп ошол конгресс биздин мекендештер үчүн бир аянтча болуп берсин максат коюп атабыз жана ошол конгресс аркылуу өзлөрүнүн чогулткан тажрыйбасын акчасын жана өзлөрүнүн ойлорун конгресс аркылуу ушул Кыргызстанга жумшаса деген биз азыр чоң ойдобуз. Кыскача программасы жөнүндө айтып кетсек, мына азыркы убакта жалпы пленардык жыйын болуп атат жана түштөн кийинки биздин иш отурумдарында 3 иш группасына бөлүнүп 3 башка жерде иш алып барышат. Forumdun bugünkü kongressin manisi öte zor. Biz 20 yıldan keyin azır şu bir dene akılımızda koşup bariz bir bololu deyotkanımız bu öte manili. Делегация болып 7 киши келдик, Нью-Йорктон, Кыргыз-Американский альянстан. Ошол эми үмүттөнүп атабыз, эми жакшы бир нерселер Кыргызстанга элге жакшы нерселер боло турган деп. Биз өзүбүз мартта Нью-Йоркто өткөзгөнбүз бир форумду. Анан ошону биз көрүп, бул жакшы нерсе болуп атат. Эми Кыргызстанга келип, дүйнө жүзүнөн келген кыргыздардын баары келип атышат. Турциядан уктук, Кытайдан келгендер бар экен. Россиядан, Казакстандан келип баары ошо идеяларын алып келип атат. Баары акылдуу балдар да көрүнөт, баары эми Кыргызстанда жүрөгү ооруп, мындай патриоттук эмелер менен ошол эми деңгээли да жакшы, абдан жакшы мага көрүнүшү да көрөбүз да. Ушу баардыгыбыздын башыбыз биригип, эми ушу мамлекетке жардам берүү. Ушу биздин мамлекет дагы дүйнөлүк мамлекеттердин катарында өнүгүүгө жол алса. Биз колдон келген биз жардамды кылсак, мамлекет менен биргеликте иш алып барсак, ошол биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз көпчүлүгү жакшы иштерге жетишип атышат, жакшы ийгиликтерге жетишип атышат. Ошолорду Кыргызстанга тартуу максат. Ошо Кыргызстанды биримдикке ынтымакка чакырып, мамлекетти негизги максаты мамлекетти оңдоо.